Сүлүктүү шаарында жалпы 10.815 шайлоочу бар. Бүгүнкү күндө шайлоо тилкелери толугу менен даяр. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн да шарттар түзүлгөн. Ал эми жарандарды шайлоого активдүү катыштыруу максатында түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын жергиликтүү бийлик билдирет. Бизде Сүлүктүү шаарыбызда 10.815 шайлоочу бар. Азыркы алдыбызда келе жаткан жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катыша турган 10.815 шайлоочубуз бар. 13 шайлоо участкалары бар. Шайлоо участкаларынын бардыгы азыркы алдыдагы шайлоого даяр. Техникалык жактан кемчиликтерин толуктап бергенбиз. Ар бир шайлоо участкасы жылуу көмүрлөр жеткирилген, жылуу печкалар орнотулган, ошондой эле өрткө каршы шаймандар дагы орнотулган. Бардык коопсуздук эрежелери өз ордуларына коюлган. Шаарда буга чейин мыйзам бузуулар катталган жок. Талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүлүп берилген. Негизинен шайлоо участкалары жылуулук менен камсыз болуп, шайлоочулардын тизмелери да такталып бүткөн. Саясий партиялардын жобосу бир мандаттуу округтан келген талапкерлер үчүн бардык шайлоо участкасында, Сүлүктүү шаарында бардыгы шарттар түзүлүп берип атабыз. Даярлыктар жакшы. Административдик ресурс деген ишканалардын мамлекеттен айлык алып иштеп аткан иштөөчүлөр эч кандай аралашкан жок азыркы күндө. Сүлүктүүдө бүгүнкү күнгө чейин бир дагы мыйзам бузуучулук боюнча арыздар түшүп катталган жок. Бүгүнкү бизде 80-51 шайлоо участкасында толугу менен шайлоо өткөрүүгө шарттар түзүлгөн, толугу менен даярбыз. 80-51 шайлоо участкасында 586 шайлоочу бар. Жаңы мыйзамдар, жаңы өзгөрүүлөр болгонуна байланыштуу окуулар өткөрүлдү. Окуулардан окуп, мыйзамдар менен жаңы мыйзамдар менен өзгөрүүлөр менен тааныштык. Комиссия мүчөлөрү дагы толугу менен таанышты. Ал эми 586 шайлоочунун тизмелери толугу менен бүгүнкү күндө такталган. Шайлоого карата биздин участка бүгүнкү күндө толугу менен даяр. Сүлүктүү шаарынын тургундары бул жолку өтүүчү шайлоо таза жана ачык айкын өтөрүнө ишеним артып турушат. Анткени буга чейинки даярдык иштеринде эч кандай кемчиликтер чыга электигин айтышат. Бул шайлоодун башка шайлоолордо айырмачылыгы, бюллетенде гана айырмачылыгы бар. Анан бир мандаттуулук боюнча айырмачылыгы бар. Калганы болсо ошол бойдон эле. Анан экинчи суроо болсо президентибиздин Кудай кааласа бир жакшы эле үмүттөбүз биз дагынчы. Таза шайлоо өтөт деген. Кудай кааласа бүт жакшы болот. Ошо законго карап иш кылып элдер менен мурдакыдай эмелер, агитация эмелер байкалбады да. Азыркы бардыгындай закон менен өтүп атканы сезилип атат. Анан шайлоонун таза өтүшүнө ишенем, буюрса бардыгы. Баткен облусунда жалпысынан 218 шайлоо тилкеси бар. Бүгүнкү күндө облус аймагында бардык шайлоо участкаларында шайлоого даярдык иштери кызуу жүрүп, тийиштүү материалдык техникалык база даяр. Мындан сырткары өлкө башчысы тарабынан байма-бай кайрылуу жасалып, шайлоонун ачык айкын таза өтүшүн камсыз кылуу аракети көрүлүүдө. Мындай көрүнүш мекеме ишканалардын кызматкерлери жана карапайым калк тарабынан колдоого алынып, таза шайлоонун жыйынтыгы менен өлкөнүн өнүгүшүнөн үмүт артып турушат. Нурзат Кабылжан кызы, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңыктары.